Biz jogorуда söz кылган ушул Алтын Ордо жаңы конушунун жашоочулары ушундай өзүнүн наразычылыктарын айткан. Таштанды полигону ушул жер. Ал жерде ушу сөз болду. Чоңдор келет деп 4 күн мурунтан бери өчүрүп буякты даярдаган деп. Бирок дагы эле өчкөн жок. Ар кайсы жеринде мына күйүп аткандары бар экен. Үстүнөн трактор жүргөн, ушундай оодарылган экени көрүнүп турат. Дагы бир маселе, бул жерде көбүнчөсү жолда келатып эле таштай берген таштандылардан жеке жанагыдай жер айдаткан дыйкандардын жерине чейин ушул желим баштыктардын учкандары, ошонун бардыгына ар кайсы жердин баары агала болуп баягы кыскасы ал жерде эле ошондой бир таштанды катары көрүнүп калыптыр, ушу айдоо аянттары дагы. Анан бул жерде эң чоң маселе бул бүгүнкү ушул айылды, мына азыр туман болуп каптап турат. Айылды каптагандан дагы бул жерде тирүү жандыктар, ит, ушул жерде иттер бар экен, жанагыдай тууп көбөйүп ушул жерде жашап калган жолбун иттер көп экен. Алар ушул айылга чейин ачкалыктын айынан кирет экен. Жанагы мектеп окуучулары, ары бери каттаган адамдарга дагы алардын ушундай бир кооптуу жагдайды жаратып аткандары бар экен. Бүгүн ушул жогорку кеңештин депутаты өз сөзүндө айтты. Атаңа ишенесиңби деген айыл өкмөтүнүн да сөзү болду, 10 күндө чечебиз деп. Аткарам мен. Мен анткени аткарчу, мен 62-темин, так аткарам. Ушундай тартиптүү адаммын мен. Мага ишенесиңби? Сен менден балам менен тең болушуң керек, Мага ишенесиңби? Сен атаңа ишенбек белең? Атаң анан могу жаштагы анан мен эки сүйлөбөйм. Эки сүйлөбөйм да мен бир гана сүйлөйм, ушуну аткарам балам. Хорошо? Ийгилик болсун, давай. Жакшы. Эми бул жерде 10 күндө билбем, кумтөрдүн машиналарын алып келип ташып барып тиги башка жакка көмсө деле 10 күндө бүтө турган маселе эмес экен. Эми атабызга ишенип туралы, көрөбүз 10 күндөн кийин ал кишинин дагы сөзүн. Азыр эмне болуп чечилди, кандай боло турган болду булардыкы? Жогорку кеңештин депутаты Кенжебаев Аманкан биринчи Сокулук округунан дайындалган. Алтын Ордо коюнушу боюнча бүгүн элдер чогулушалы деп чакырганбыз, сүйлөшкөнбүз. Булардын жерде проблемалары бар экен, ошолорду угуп чечүү маселесин карадык. Бул жерде эң биринчиси таштандылар боюнча, мусор боюнча, ал боюнча бүгүн 2 группа түздүк, эл менен чогулуп, айыл өкмөт жана ЖКХ начальник менен чогулуп бирге түздүк. Ошолор 10 күн ичинде калды чечимин, жана түтүндүн каяктан келип атканын, же болбосо мусор кандай чыгарылып атканын карап чыктык. Ошол 2 группа казыр карап өзүнүн комиссиясын жыйынтыгын чыгарат. Кайра 10 күндөн кийин жолугуп ушул жерден чечим кабыл албай болдук. Кандай кылабыз? Жабабызбы же городской свалка менен сүйлөшөбүзбү? Бүгүн мага да бир группа түзүлдү. Мен ошол мэрияга барып, жана шаардагы свалкага дагы төксөкпү деген маселени карап атат. Аны дагы ушу мэрия менен сүйлөшүп көрөбүз. Ошондо ордун тазалап дейсизби? Ордун тазалап. Эми ал ошол маселени бул жерден жергиликтүү эл менен, бийлик менен чогуу чечели дедик, айыл өкмөтү менен. Андан тышкары дагы бир маселе каралды. Бул маршрутка маселеси. Бүгүнкү күндө эл батпай ызычуу көбүрөөк бар экен. Бул Алтын Ордо 4 кварталыны бар экен. Ошо кварталыналар эртең өздөрүнүн түзгөн жол карталары бар экен. Билесиңер, бул трансформация жол маселеси боюнча инспекция бул тока мэрияда, шаарда эртең бүрсү күнү бир делегация болуп мага келишет. Мен чогуу ошолор менен мэрияга кирип, транспорт отдел менен сүйлөшүп көрөлү деп атабыз. Дагы бир дополнительный маршрутка ачуулоо боюнча. Аны дагы ошо 10 күнүн астында эл келгенде ошол жообу менен элге кайрылып, жообун беребиз. Буга чейин ушул Сокулук администрациясы менен ушул таштанды маселеси боюнча сөз болгон беле? Бул маселени мен бүгүн дагы сурап билдим. Бул официально айылдык кеңештин чечими бар экен, айыл өкмөтүнүн постановлениеси бар экен. Бул мыйзамдуу гана кылынган экен. Бирок кичине проблемалары бар. Бул жанагы санитарный норма, андан тышкары ошол жана таштандыларды мындай да туура колдонуу боюнча маселе бар экен. Ошонусун да бүгүн карап чыгып атабыз. Эми комиссия азыр бизден кийин ошол жерге барат. Ошол жерден чечим кабыл алып келет. Анан ошондон кийин көрөбүз, жооп беребиз. Таштанды негизи ушул эле конуштуку да, Ушул эле конуштуку жок, Напалкадан жок. Эми бирин экин айтып атышат, могу шаардан келип калат дейт. Бир четтеги башка айыл өкмөтүндө келип калган маселелер бар экен, аны да карайбыз. Эгер алардын ошол жанагыдай маршрутту туура эмес болгон, например, мисал үчүн ушул шаардык таштанды тазалоочулардын машиналары деле ушул жакка келип төгүп кала турган болсо, чара колдонулабы аларга? Колдонулат. Эми ар бир айыл өкмөтү өзүнүн участковойлору бар да. Ошолорго тапшырма берилсе, айылдык кеңештен каралса, каралат ал маселе деле. Жогорку чыңалууга жеткирбеш үчүн эмне кылыш керек эле? Бул мен жаңы эле жетекчи болуп келдим. Бул бир 4 айдын жүзү болуп калды келгениме. Келген эле күнү выездный комиссия менен чыгып, ал жерде бүт бардыгын фиксировать этип киргизгенбиз.
жеке ишкерлердин колунда иштетип келген экен полигон. Ал жерде жана животный отход, медицинский отходдон бүт барды кирип, труптар разлагаться этип, ушунчалык сасык жыт келип, мындай невозможно было да, просто находиться там. Ошол жерде турганычы. Андан кийин биз менде ЖКХ менен түзүлгөн ошол ишкердин келишими бар экен. Келишимде алар жана огражденияларды, яма беккер, рекультивационный иштерди бардыгын жазаш керек болчу. Алардын бирөөсү да аткарылган эмес. Аткарылган эмес. Азыркы учурда биз полигондо ЖКХнын балансын алып, эко паспорттарын узартып, азыр бир аз күндөн кийин бул паспорттун срогу дагы бүтүп өтөт. Ошол жерде отводдорун чыгарып, андан кийин мындай сортировочный линияны коелу деп атабыз. Азыркы учурда ошо рекультивациялык жумуштар үчүн 200 ховодан ашык машина төктүрүлүп, заготовкада турат. Биз азыр ошонун бүт баардыгын түздөп, жана тегиздикте ошонун үстүндө бир чакан ишкана пайда болот. Карапайым элдин үнүн укпай койгондон болуп атат. Кайсыл жер болбосун, жаңы конуш болобу, кандай болот? Баарын биздин бир эле максатыбыз, биз деле башкалардан кем калбай. Президент айтты, шаар менен эмен айырмасы болбош керек деп. Айыл менен шаар бирдей эле. Биз деле ошондой жашагыбыз келет. Биз деле жакшы жолдо жашагыбыз келет. Президент быйыл эле келип кетти, айтты, профсоюз жолду кылалы, альтернатив жол пробкасындагы кичине азайталы, жакшы жол кылып берели деген деп турабы? Быйыл бирок киргени менен мен бүгүн министрдин орун басарына, транспорт министринин орун басарына суроо бердим. Десем, жок, ушу кагаз иштери, техник багы, тех условия эмелерин баарын жасап, акча быйыл бөлүнө элек, эмдиги жылга деп сөз берди. Мына Карапайым эл угуп турат. Ошондуктан мен жогорку кеңештин элдердин кайрылуусу боюнча Сокулук районунун бир мандатты өткөн Аманкан Кенжебаевга кайрылдым. Ал рахмат, ушу элди сыйлап, ушу Карапайым элдерин баарын сыйлап, айыл өкмөтүн чакырып берди. Мына орун басарлар да турат. О ЖКХнын депутаттык комиссиянын төрагалары да келиптир. Биз ушул маселени көтөрүп атабыз. Биздин талабыбыз могу жерде шаарда жашагандай жашагыбыз келет деп атпайсыздарбы? Мына азыр бу жерде 2 этаж үйлөр, жакшынакай, биягыңар таза элекен. Азыр эмне проблема болот? Эми кечирип коюңуз, шаарда деген сөздүн понятиясы бизге асфальт, мына карап тур, жолубуз, ошол эле мусорубуз, экология өзүңөр утасың, экологияда бизге дагы ден соолукка да зыян болбосун, ошо элдин талап коюп атат. Эмне үчүн түтүп атат, эмне үчүн экологиясы бузулуп атат, эмне үчүн баягындай инфекционный оорулар башкалар болбосун деп талап коюп атат. Биз дагы ушул азыр айылдан ушул чике жагына канча алыс? Мен 2 километр дейт. Ошону азыр бүтүнү каптайт да бияк. Ооба. Каптап атат. Ошону азыр эл менен ошо жергиликтүү бийлик көргөнү кетишти. Анан ушундай маршруттар бар. Алар монополист болуп калган. Мына 199 барат да, алар мына жакшы жерде эле жүрүшөт да, башкысы келбейт. Анан могул жерде да алтын, кайсы маршрут эле? Номер 160. Ушуларды деле мындайынан алып келип берсе, бул жактан да кошуп койсо деген талап деле кылып атабыз. Элибиз төлөп берет, андан качпайбыз, бекер эчтеке жок. Ошо деле болсо элибизге кызмат кылалы деп атат, туурабы, урматтуу журналисттер? Ошону биз бир тартипке келтирип койдук. Элибиз деле ошондон кем калышпай жашасак. Биз дагы шайлап атканда биз да президентке үмүт кылып баарыбыз шайлаганбыз, үмүт кылганбыз. Рейтинг Рейтинг кейжи. Биз силерге эч кандай эме бере албайбыз. Так что ошо бизге, например, силердин эч керегиңер жок. Мага лично. Булар өздөрү билет, эркин микрофон булар. Жок, эркин микрофон эмне кереги бар? Биздин узундатканда ошол жака чыгаргандынчы. Эми келсе келет, келбейди кандай айтасыңар? Өзү билет, мен чакырган жок, өзү. Сиз мында сөздөн качпасаңыз, мына моң төлө кетип калат, биз жана аягын укпайсың. Моңретүү, э? Мына урматтуу туугандар, биз азыр ушул жерде Сокулук району Новопавловка айыл өкмөтүндө жанагы Таштанды полигонуна келгенбиз. Бул жерде дагы жашоочулардын айтымына караганда канализациянын жанагы саркынды суулардын ага турган жерин көрсөтүп беребиз деп келди эле. Көрүп биз таң калып олтурабыз. Мына бул жерден азыр караңгы кирип калдык, кандай көрүнөт? Ушул жерде чоң узун кеткен тренаж бар экен. Ошого эле катар ошол айылдан чыккан саркынды суу мына турба менен, ушул түтүк менен ушул тренажга эле келип кошулат экен. Бул эми экологиялык жактан кандай каралат билбейм. Бул жакта эч кандай тоскоолдук жок. Бул ушул тренаж менен бияка кошулуп, ылдый карай агып кетиш керек экен. Мунун астында канча айыл жашайт, канча киши жашайт, дагы кимдер сууну пайдаланылат, эми ичпесе дагы баягы үйдө күнүмдүк кир жууган, идиш жууган нерселерге колдонушу мүмкүн, бирок ушул жерден баштап мына Сокулук Новопавловка айыл өкмөтү ушул жанагы БЧК каналынан бир аз эле төмөн жүргөндөн кийин көзгө да анча байкалбайт экен бул жер. Анан ушул жака мына кошулуп кете турган кылып жасашыптыр. Бул жерде ушул мына люк жасаган экен атайын бетондон. Мунун да ичин ачып көрөлү азыр. Бул деле мына мындай болгон жеңил жанагыдай желим крышка менен экен. Мунун ичинде мал
сал түшүп кетүү дагы коопчулугу бар экен. Эч кандай очистной кыла турган эч нерсе жок. Кокус ушул сиздин сол тарабыңыздагы же оң тарабыңыздагы трубаларга бирдеке тыгылып калса тазалай турган эле бир эме экен да бул жер. Көпүрө сыяктуу. Болгону ушул. Айтылган Новопавловка айыл өкмөтүндөгү ушул кылып жаткан, элге жасап жаткан мына кызматтары. Биз дагы тизмектейбиз, урматтуу туугандар. Бул жакта көп нерсе бар окшойт. Мынакей бул жанагы биз айткан ушул саркынды суу, мында толук түшүнүк болуш үчүн айтайын, канализациянын суусу ага турган жердин тазалоочу жайы экен. Мына оозун көрүңүздөр, бу жерден кайсы кишип атат. Анан ичин мына ушундай кубик кылып койгон экен. Бул 3 бөлүктөн турат окшойт. 3 люк көрдүк. Мынакей бул жерден эгерде кокус мунун ичинде тыгылган, ушундай бир нерсе боло турган болсо, мунун ичине киши түшүшкө мүмкүн эмес. Мына бир карыш. Буга ким батат? Муну батып анан ким тазалайт? Билбейм. Мына экинчи жагыныкын дагы ачып көрөлү. Ошол эле катар жанынан экинчи жагыныкын да ачып көрөлү. Мунун оозу кичине чоңураак экен. Буга эми түшсө болот. Бул ушу жерде ушундай 3 капкактуу экен. Мунун ичи деле анча чоң эмес экен. Ортолору кандай болгонун эми аны жанагы атайын техникалык абалын текшергендер өздөрү айтып берсин. Бирок бул эмелери жана капкактары өтө эле жумшак, жанагы Кытайдын чылапчынындай болгон эле бир желимден жасалган нерселер экен. Мунусу уже ачылбай калыптыр, бири-бирине аябай орноп уже кысып калыптыр. Муну ача албай калыппыз. Бул жерде мына айылдын жарыгы удалаш эле катар чоң чүй каналы турат. Анын өйдө жогору жагы эле көз көрүнө мына кишинин карааны ушундай караңгылыкта көрүнгөн айыл. Болгон саркынды суу ушу жерге келет. Ушу жерден тазаланып, ылдый бир 150-200 метр чамасында анан жанагы арыкка кошулуп куюлуп кетет экен. Суу мындан аркысы. Биздин көйгөй ушу мусор маселеси да. Мусор канализация туура эмес жерге орнотпогон жергечи. Малы кошуп иштетсе, мусордон бөлөк дагы жыт бизге көйгөй жаратат дейт. Так эле азыр мусордун жыты келип, өрттөнгөн сайын ошол көйгөй болуп атат. Өрттөнбөгөн убакта жыттанабы? Өрттөнбөгөн убакта деле жыттанат да, ошол жыттанат. Эми кечөө мурдан эле өчүрүп деле анча. Азыр могу канализациянын дагы трубасын алып кеткен экен. Муну каяк жак менен алып кетишти? Аны могул биздин айылдан. Жок, бул суунун асты эмне кылды? Мына бу жерде азыр суу чоң чүй канал агып казып, суу жок кезде былтыр касып, алдынан алып өтүшкөн. Тиги жерде барсаңыздар, тиякта өзүнчө насосу бар. Турук свет өчүп калса, кошкон күндө деле. Бир 5 минуттага эле свет өчсө, ош жерден биздин айылды каптайт да жөн эле. Кайра артка каптайт. Ал көп деле убакыт эмес, 5 минуттага свет иштебей калса бүттү. Негизи бул анан могу жерден бычкадан ары 3,5-4 километр ары болот деген башында. Азыр 300-400 метр коюп койду да бул жергечи. Ошол. Биз ал канализациянын ошол бүткөн жерин аягын көрүп келдик. Сиздер өзүңүздөр барып көрдүңүздөр беле ошол жер кандай болуп атканын, контроль барбы же сиздерге агып кетсе эле болду канал башына өтүп? Биз былтыр жаңы кошобуз деп иштетип атканда ушул жерде чогулуп, анда айыл өкмөт башка болчу, башка киши. Орос деген. Ал келип ошол жерден ишин токтоп турганбыз, ушул жердегилер чогулуп болбойт, алыс алып кеткиле деп. Ал киши айткан макул, пока ушул бойдон жумуш токтоду, алыс алып кетебиз деген ошол бойдон эле турат. Иш кандай эч кандай иш болгон жок да. Ошол. Сиздерде деле ушу да, э? Жана маршрутка маселеси айта бериңиздер. Маршрутка маселеси дагы аябай көйгөйлүү маселе. Эң биринчи кичинекей балдар үчүн. Кичинекей балдар үчүн мен канча жолу кезиктирдим, кичинекей балдарды, жөө бараткан балдарды кезиктирдим. Мына бул көчө менен кичинекей бала жалгыз кетип бараттыр. Бул айылыңарды аралап жанагыдай бош иттер да жүрөт. Аябай эле кооптуу да. Мектеп маселеси эмне болот? Жер барбы тынчтык конушунда мектептин жери? Жок. Быйыл башталат деген. Болот деп кайра салбай токтоп калды да. Бүгүн чечилиптир аны. Ал жаңы эле тигил жактан чогулуштан эме Балдарды каяка окутуп атасыздар азыр? Жана кичинекей кыз айтты, ала тоо жакта окут экен, өзү бул жерде жашайт экен. 2 пересадка менен барып кеткен.
4 класстын окуучусу, кичинекей кыз. Ошо келаптыр, анан ошо менен сүйлөштүм. Ошо немеси маршрутканын көйгөйүн айтты, кеп кичинекей болуп. Анан ошол жанагы таштандыны ким чыгарып кетип атат? Өзүңүздөр апарып жака төгүп атасыздар. Эмне кылып атасыздар? Жок, кадимкидей мусорный машиналар бар, алып Канча төлөнөт ошого тариф? айына 100 сом. Бир үйгө, Ал ошол эле таштанды ушул жерге барып эле төгүлөт. Бул алыс эмес. Ооба, күндө эле. Анан бул жерде деген жергиликтүү өзүнүн местный жашоочулардын дагы бир күнөөлөрү болуп атат да. Мисалы биз азыр барып көрүп келдик, свалканы барып көрүп келдик таштандыны. А жерде ошол жанагы тигүү цехтеринин жанагы кесиндилери, ошолордун калган нерселери да кетип атат. Аны силер эле жүктөп атасыздар, өзүңүздөр эле. Биз жүктөбөйбүз, аны пишевой отходканы алабыз деп албайт биздин мусор. Албайт, андай мусор Аны албайт. башка жактан портер менен жүктөп келет, бул жерден өткөрүп, акча менен 200 сомдон 300 сомдон өткөрбөйт деп угуп атабыз да. Анан болду ошону төгөт. Ар бир үйдөн анчалык швейный цехтин мусору чыкпайт да, атчу. Ашып кетсе, мисалы, кыштын күнү гүл да албайт бизден. Лишний эч нерсе албайт. Даже кылат өзүң эле мусоруңду эле үйдөгүлө. Андай лишний деле швейный, пөйн эч нерсе. Даже кыштын күнү гүлдү албайт бизден. Бул жерде азыр айтып атасызмы, 200-300 сомдон алып өткөзүп кечкисин мына портер биз ушу көчөдө жумуштан эртең менен кетсек, кечинде келебиз баягы. Ушул жерде жүрөбүз, ушуларды билебиз. Могу жерден 200 сомдон, 300 сомдон алып эле могу жерден өткөрүшөт. Ошол именно швейный машина, строй мусор бүт өткөрүшөт. Негизи строй мусорду алыш керекпи, албаш керек? Алыш керек деп айтты, эмне швейный отходду. Жок, албайт биздин. Бизде албайт. Чыкпайт бизден строй. Биз азыр ушул строй мусор төгүп аткан, строй таштандыларын төгүп аткан жанагы курулуштан арткандар төгүп аткан, азыр үстүнөн чыктык, тартып келдик да. Ал бияктык эмеспи? Ал бияктык эмес. Ал өзүнчө биз мисалы бияктанчы сен үйүңөн портер чакырып мусор деле портер менен мусор ат неменикин строй мусор төккөн кишини көрө элекмин. Шаар ичинен алып келишет, алато немеденчи бүт баары алып келет. Ошо кармады жалдан келгенди. Бүт ушул жака строй мусорду алып келет. Бул жерден 200 сом арзан болот бай. Бул өзүнүн жерден кирет 200 сом менен барат. Калганы полный частный бер. Бардыгы калганы акча төлөп өтөт. Өтпөйт, бекер өтмөк. Эмне алып барса деле төгүлө береби. Жанагы мал сойгон жерлердики баарыныкын төгө бересиз. Жок, акчасын берсе кой, тегин ачып коюп кетет. Анын үстүнө ачып карамак беле. Жок, бу жерде ошо квартальный деген бар, жана өзүңөрдүн старшийлар бар. Эмнеге контролдойт? Жашоочу сиздер, башкалар төгүп кетип атат. Эмнеге андай жок? Айтып атабыз, бирок ошол убагында каралбай атпайбы, айтып эле атабыз. Постоянно чогулабыз. Муну токтоттук, швейный отходдорду токтоттук деп айтты баягы. Могу жерде бойныйлар бар, алардыкын токтоттук бүт барын деп өткөндө бир 10 күн мурун айтып кетишти. Билбейбиз, күнүндө эле булардын артынан жүрбөйбүз, өзүбүздүн иш бар. Ар биринин өзүнүн үйүндө эмеси бар, квартальный. Кадыл айтып атабыз. Баарына эле айтып атабыз. Даже могу жерден өткөн портер сортерге деле айтып атабыз, каяка эмнеге. Мен бул жер кой берип атат, биз эмне кыла алабыз? Бул жер азыр каяка карайт? Ушул айыл өкмөткө карайт. Негизи биз байке бүт бардыгына чейин жалоп жазып койгонбуз бул жактанчы. Бул жакта тургундар бүт баарына жалоп жазып. Бүт баарына кимдерге? Жок, особенно ошол жерде жашаган бардык элдер өзү чогулуп туруп заявление жаздык, бирок эч ким караган жок. Тиги үстүдөн жок, мындай каралбаса дагы мындай артка берилди, мындай буга эч кандай мындай кылмыш жок, тиги деген нерсе деген жооп да болгон жокпу? Жок, андай да жооп болгон жок. Биз заявление бердик, заявление сразу эле кайра кайтарып алдык. Эч кандай ответ берген жок бизге. А бул жактан бизге каждый день өтөт. Мен ошо свалканын жанында эле жашайм, сарай меники өзүмкү. Каждый день неме болот? Мен жаш кызым бар өзүмдүн. Кызыма да ден соолугуна аябай зыян болот. Булар кечине жагат, бул жагы уже туман болуп кетет. Вообще баса албайбыз. Өтө буну жаппасак болбойтчу. Бүтүрүш керек мындай теманы. Даже крышага чейин барып көрсөк, вообще алардын мындайча айтканда эми булардын крышасы жакшы жер. Сарайым бар деп атпайсызбы? Ошол тегерек чекедеги айдоо жериңиз да барбы? Ооба, бар. Ошол жанагы учуп шамал менен тараган жанагы желим баштыктар бүт бар да келет. Могу күзүндө эгин-тегин мышып турганда жанагы өрттөнгөндөн учкан чоктор, мындай неме жокпу? Чокко келбейт, бирок особенно могу клеенка пакеттер бүт бардыгы биздин территорияга учуп барат. Ошол менен не кылабыз? Өзүбүз теребиз, кайра алып барабыз. Эми биздики бир вариант калды байке. Ачыгын айтсамчы, ушул жерде элдер чогулуп туруп эле барып туруп немесин өртөп салыш керек техникаларынчы. Ошо менен кутулабыз. А так бизде башка вариант калган жок байке.